Ушур садаганы мечитке берсе болобу деген Жок, экен. болбойт. Зекет дагы, үшүр дагы мечитке берилбейт. Атайын бир инсанга ээлик кылдырылып берилиш керек. Аны менчигин өтүш керек, ошондо гана болот. Мечиттин менчигине, медресенин менчигине өткөрүп берилген үшүрлөр өтпөйт. Эркек киши 4-5 жылдан бери арак ичет, кантип токтотсо болот? Борбордук мечиттин жанында Ислам университети бар. Ошол жерде Молдо Хашим дегенибиз бар. Ошол кишиге кайрылышса, иншалла дуасын билет. Анан сиздер да дуа кылыңыздар деп айтат элекпиз. Менин келинчегим кош бойлуу, тамеки чексе балага зыян болбойбу деген экен. Зыян болот. Ал эми сизге дагы зыян болот. Тамеки чеккен адамга 25%, ал эми жанындагы күйөөсүнө 75% зыян тиет. Ошон үчүн сизге деле зыян болот. Тамеки чеккен макру, ал жакшы эмес, аны чеккен болбойт. Уулга Амин аттуу ысымды коюуга болобу? Болот. Пайгамбардын аты Мухаммад Амин, Амин деген жакшат. Ушул ысымдар боюнча да исламий аттарды учурда кененирээк таркалып атат. Биздин кыргыз, чыныгы кыргыз аттары менен кыргыз ысымдары менен исламий аттардын кандай айырмачылыктары же болбосо сактап койсок, мисалы кыргыз эле аттарды койсо болобу же болбосо? Ошону кечээ дагы бир радиодо талкуулап атышат. Эмне үчүн ошентиш керек? Адамдар эми бул адамдын укугу. Тажикстанда тажикче койгула деп Рахман айтат. Рахман өзү аты арабча. Анан тажикче деп каяктан табыш керек? Ага парча бир нерсе коюш керек. Ошого мен таң кала берем. Бул адамдардын ошол эгерде ыйманга туура келип, ошолорго бир туура тарбия берилсе, бардыгы ордуна келе берет деп айтат элем. Абдурахман Жусуп Абдурахманов, атасы аты Жусуп, фамилиясы Абдурахманов мисалы үчүн. Анан кийин Касым Тыныстандык аты Касым. Анан эми бардыгы эле Төрөбай анан кийин башка болуш шарт эмес го. Бирок ошол эле учурда кыргызча аттарды койгон дагы бир такыр чамбашыбыз керек. Албетте бул боюнча молдекелерге түшүндүрүш керек, ат коюунун маданияты жөнүндө айтыш керек. Бирок буларды таптакыр тетирек кабыл алып эле ошол арабча мусулманчылыктарды койбош керек дегенден алыс турушубуз керек. Адамдардын эркиндиги чектелбеш керек. Аны бир падыша келип чектеп кое тургандай, ал бизге Кудай эмес. Биздин эркиндигибизди Кудай берген, аны Кудай гана алышы мүмкүн. Түрк медреселерине кандай карайсыз деген суроо келди. Бизде түрк медреселери дегенде ошол сулайманчылардыкы бар биринчи кадам. Булардын бардыгы жакшы, акыйдасы түз, аларды барып көрүп кабар алып турабыз биз. Эч кандай зыяны жок деп мен айтат элем. Атама деп аш той бериш шартпы элге деген экен. Элге атама деп аш той бериш шартпы? Шарт эмес, бирок шариятка каршы эмес. Мисалы үчүн Манасты окуй турган болсок, ошол жерде көкөтөөдүн ашы деген бар. Ошол салтыбыз, салтыбыз динге каршы келбейт. Жана 40 жылдык, жетилик дегендер, айттык дегендер жок шариятта. Бирок ашты берсе, ал каршы келбейт. Анткени аш деген белгилүү бир күндө берилбейт, балким ошо перзенттеринин качан колунан келгенинде бериле турган бир тамак аш деген сөз. Мен учурда 30 жаштамын, 3 балам бар, күйөөм өтүп кеткен 2 жыл болду. Турмушка чыкпай койсом күнөө эмеспи? Күнөө эмес. Эгерде сиз ошол балдарыңызды мындай башка бирөөнүн көзүн караткыңыз келбей, ошондо ылайыктуу иш табылбай калса күнөө эмес. Анткени ошол балдардын көзүн башка бирөөнү каратпайын деп өтүп кеткен аял сооп алат деген бир дайыф хадис дагы бар. Бирок балдар деле чоңоюп кетет, өз күнүн табат, ошол балдарга аталык милдет өткөрө турган жакшы кишилер боло турган болсо, эмне үчүн болбосун деген маселе. Бирок милдеттүү түрдө эмес. Мен келинчегим менден кетип калды, эч нерсе кылбасам да деген буга чейинки суроо келген болчу. Туурабы? Жөн эле кетпейт да. Шамал боло чөптүн башы кыймылдабайт. Ошол бир кайсарлык кылган же бир нерсе кылган айтор, аны карап көрүш керек, бардык ордуна келет, барып сураш керек. Эркек аял урушкан учурда эркек кечирим сурай бериш керек. Ал катабы туурабы ал башка маселе, бирок эркек кечирим сурай бериш керек, бардык ордуна келет.